Туугандар, орозо айт 22-си бүттү чечилбеди беле деп, же 21 деп арсар болуп аттык эле. Көпчүлүгү мен айтып аттым эле чечилек, муфтият чечет, алымдар кеңешип отуруп чечишет. Пока күтө туралы эми аябай эле эптеп эле орозо бүтсүн дебей деп тамашалап айтып аткам да. Кече дамылга чалсам бүгүн чечилет буюрса деп айтты эле. Мына жөнөтүшүптүр буйрукту. Фатва номер 7 экен. Орозо айт күнүн тактоо жөнүндө дейт. Ислам шариятында Рамазан айынын башталуусу жана аяктоосу жаңы чыккан айдын көрүнүүсүнө карап аныкталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сөзүндө айды көрүп орозо кармагыла жана айды көрүп оозуңарды жапкыла. Эгер күн бүркөө болуп силерге ай көрүнбөй калган болсо, анда 30га толтуруп эсептегиле деп буйруган дейт. Бул хадис Сахих Муслимде келет экен, 1080 хадис экен. Ошентип 2023 жылдын 21 апрель Жума күнү орозо айт күнү болуп бекитилсин дейт, машалла. Жума күнү 21 орозо айт экен. Иншалла даярданалы азыртадан. Жаңы жылга кандай даярданчу элеге? Охо, алдын ала тортторду алып, алдын ала акчаларды катып коюп, заначкаларды. Азыр даярданалы подарок алып берели, үйдөгүлөргө баарынан майрамдык маанай тартуулар, машалла. Орозо айт, Курман айт, эң мусулмандар. Ошо эки эле майрам бар, биздин мусулмандар билебиз, Ошол эки майрамды ушундай майрамдайлы. Биздин бала чака баарды неберелер ушундай бир ушундай Нурун деген илгери атам, чоң атамдар ушундай майрамдечу эле, орозодо чачылчу эле депчи, бүт чачып салыңыз. Алган айлыгыңызды, тапкан акчаңызды бүт чачып салыңыз. Берип салыңыз иншалла. Ошондой майрамдайлы. Анан айт намазга баралы иншалла. Ушул видеону башкаларга жөнөтүңүз, катталыңыздар, лайк басыңыздар. Эми муну неге дегенде бул ушинтип кандай бир амал болсо, ушул видео көбүрөөк таркайт экен да. Ошого бир салым кошуңуздар. Анан Кудай буйрса, ошо айт намаз тууралуу. Айт намаз 7:30 болот экен, аянтта, аянтка баралы. Мечиттерде да чоң мечит Бишкекте бизде аянтта площадьда окулат, иншалла. Анан чоң мечиттерде да окулат, бирок жакшысы аянтка барып, площадьда окуш керекпиз да. Көпчүлүк менен, көпчүлүк жаамат менен иншалла. Муну чоң устаз, чоң алымдардын баардыгы айтып берген, чечмелеп берген, видеолорун таап көрсөңүздөр болот. Жана ошо Кудай буйрса бүгүн жетишпей калам го, эртең иншалла бир аракет кылам. Ошо айт намаз тууралуу кантип окуш керек, айт намазга кантип барыш керек, кантип келиш керек, ошол тууралуу бир видео тартып, намазды кантип окуш керек, бир жөнөткөнгө, тартып чыгарганга аракет кылам. Аллахым разы болсун. Баардыгыбызды туура түшүнүп, туура жеткизип, жана туура амал кылышка баарыбызга Аллах таалам мүмкүнчүлүк берсин. Орозоңуздар кабыл болсун. Анан бүттү орозо айт жума күнү экен, 2 күн калыптыр, рас болбоду, орозо бүттү дебей, тоо кылалы. Канча иштерди кыла албай калдым. Алла өзүң каалагандай орозо тута алган жокмун. Балким эптеп эле ачкачылыктын орозосу болуп калды, фигураны сакташтын орозосу болуп калды. Алла, Куран окуй албай калдым, хатым кыла албай калдым, тахажжуттарга тура албай калдым, таквачылыкты жашоом алып келе албай калдым деп тообо кылалы туугандар, макулбу? Тообо кылып, көп дуа кылып, бүгүн иншалла кадыр түн ушуну көп дуа кылалы. Бүгүн 26-сынан 27-сине караган түн, 17-синен 18 апрелге караган. Ушуну алмаштырып албайлы, кээ биркилер 17-си, анан 27-си дейт, ал 27-чи түн деген сөз да. Число боюнча бул баягы биздин бул солнечный календарь боюнча 17 апрелден 18 апрелге караган түнү да. Иншалла бирибизге дуа кылалы, мага да дуа кылып коюңуздар. Аллахым разы болсун.